Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угармандар, Башат программасы түз эфирде. Биз бүгүн уңгу жолдун багыттары боюнча сөз кылабыз. Темабыз уңгу жол байыркынын жана келечектин жолу. Албетте бул темада биз бүгүн кеп кылып маек куруу үчүн атайын студияга мейман чакырганбыз. Сиздерди тааныштырып өтөлү. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев. Студияга куш келиптирсиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, уңгу жол биздин жашообузда канчалык деңгээлде бүгүн сиңди, орду, жайылтуу боюнча улуттук теле радио корпорация мына ушул багыттарды жайылтууда өзгөчө эмгек жасагандыгын биз баса белгилейли. Анткени буга чейин, бүгүнкү күнгө чейин, эртең дагы улуттук теле радио корпорация, маданият каналы, дегиле Кыргыз радиосу, Кабар радиосу баары бул уңгу жолдун багыттарын жайылтууда өзгөчө эмгек жасоодо. Бир канча эфирлер уюштурулду, бир канча талкуулар болду, элдин өзөгүнө, көңүлүнө, түпкүрүнө жеткирүү үчүн бир топ иштер жасалгандыгын айтып өтөлү. Бүгүн дагы биз программабызда улуттук теле радио корпорация тарабынан даярдалган уңгу жолдун багыттары боюнча атайын роликтер бар. Мына ушул роликтер менен баштап алалы, анан сиз менен маегибизди уланталы. Кыргызстан өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Уңгу жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол. Кыргыз жараны асыл кыргыз жерин, атпай кыргыз элин барктаган, чек арасын карегиндей сактаган, өлкө сырын өмүрүндө сатпаган, бири-бирин сыйлап, биримдикке ыктаган, заманга бап, учурга шай, жаркын жаран. Уңгу жол өлкөсүн сүйгөн, өрнөктүү жарандардын жолу. О, касиетиңден кагылайын, ыйык жер суу. Төккөн кумдай күн өтсө да, түгөнгүс эчен жыл өтсө да, сен кебелбейсиң. Койнуңдагы коңур журтту асырайсың, жаманын жашырып, жакшысын ашыргайсың. Айткан азыгыңа алкыш, береке төккөн талаа түзүңө таазим. Уңгу жол улуу тоонун урпактарын улуу тарых жаратууга баштаган жол. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, Мелис Казакбаевич жаңы эле ушул уңгу жолдун багыттарынын негизинде жаралган тасмаларды көрдүк. Биз бүгүнкү күндө уңгу жолдун багыттарын айтып эле тим болбостон аны ишке ашырууда жогоруда биз белгилегендей улуттук теле радио корпорацияда бир канча уктуруу көрсөтүүлөр даярдалууда. Уңгу жолдун багыттарынын бири бул мамлекеттик тил, атайын багыт берилген. Ооба, биздин Кыргыз Республикасындагы бардык жарандардын орток баалуулугу болгон бул мамлекеттик тил туурасында бүгүн сөз кылалы деп отурабыз. Жарандардын аң сезими, алардын маданиятынын өнүгүшүнө, өлкөнүн өнүгүшүнө, улуттун калыптанышына, аны сактап, муундан муунга мурас кылып калтырууда бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик тил комиссиясынын жүргүзүп жаткан иштери туурасында сиз менен эркин, кенен маалымат алып, угармандарга жеткирүүнү туура көрдүк. Рахмат чакырганыңыздарга. Анан албетте бул азыркы замандын, учурдун талабы болгон эң маанилүү суроонун бири улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деп уран чакырып ушундай уңгу жолду иштеп чыгуу. Бул бир топ тарыхый себептер буга негиз болду. Атап өтсөк, мына 23 жылдын декабрь айында атайын президентибиздин тескемеси менен жумушчу топ түзүлүп, ушул идеологиялык багытта бир саясий документ иштеп чыгуу тапшырмасы берилген. Бир жыл бою иштелип, анан былтыркы жылы 24 жылдын аягында президентибиз Садыр Нуркожоевич жарлыгы менен бекитип, ошол улуттук дем дүйнөлүк бийиктик аталышындагы уңгу жол азыр эми ишке ашып отурат. Азыр мына эфирден көргөн чакан роликтерде ошону уран чакырып, ошол терең мазмундуу документти алгач азыр биринчи кадамыбыз элге таанууту жеткирүү, анын маанисин ачып берүү болуп атат да. Азыр эми баягы кадам-кадамдын аркасы менен жүрүп отурган иш чаралар жөнүндө сөз кылаардан мурун алгач ошол
оңгу жолдун зарылдыгы туурасында мен бир башында бир эки сөз айткым келип атат. Ошол эмне себептен ушул зарылдык болду? Себеби тарыхый өңүттөн карасак, биз кыргыз эли өтө байыркы элдин бирибиз деп. Борбордук Азия эмес, деги эле Азия мейкиндигинде эң байыркы элдердин бирибиз деген илимий негизде тастыкталган бир материалдарыбыз бар. Ушул чөлкөмдө кезиккен эң байыркы этнонимдин алып жүрүүчүсү бизбиз. Генгун кыргыз деген аталыш менен биздин доорго чейин 1000 жыл илгери, демек жалпысынан 3000 жылдан бери биз улут катары, эл катары өзүбүздүн учубузду улап келаткан элдердин, саналуу элдердин бирибиз да. Анан бүгүнкү күнү бирок ошо тарыхый өңүттөн караганда биз акыркы бир 2-3 кылымда биз баягы өнүгүү жолунан сарасеп салганда, салыштырмалуу дүйнөдөгү башка мамлекеттердин катарынан алып караганда биз азыр мындай бир бул эми биздин өзүбүздүн каалообуз эмес, бул дүйнөлүк баягы рейтинг деп коет. Биз 2-3 дүйнөнүн тизмегиндеги мамлекеттердин катарындабыз. Биз муну айтуудан арданабыз албетте, бирок тилекке каршы ачуучундук ошондой. Себеби кээ бир мамлекеттер эч алга озуп, өнүгүп, өркүндөп, баягы жашоо ыңгайын, шартын баарын камсыздап, жарандарынын ушундай бир өздөрүн бактылуу сезгендей жашоого тартуулаган чыгар балким. Анан салыштырмалуу биздин жашоо деңгээлибиз ага жете элек деп, бизди экономикалык, саясий жана башка себептер менен биз 2-3 дүйнөнүн катарындагы мамлекеттердин тизмегиндебиз деп ушундай бир ачуучундук бар да. Анан эң жаманы ошол нерсени биз өзүбүздүн элибиз дагы аң сезимине ошону кадап алганбыз дагы. Ооба, биз ошондойбуз, биз артта калганбыз, биз өнүкпөй калганбыз, биздин колубуздан келбейт деген ушундай бир чектелүү аң сезим биздин турмушубузду ушундай бир аныктап же болбосо бекитип койгондой белгилейт, мындай сезилет да. Анан биздин аракетибиз, биз баягы эгемендүү мамлекет болгон соң, эми эстесек тике 2000-жылдардан баштап эле идеология маселеси абдан катуу көтөрүлүп атты. Себеби улуттук баалуулуктар темасында өзүнүн иденттүүлүк маселеси улуттун көтөрүлүп, аз-аздан ошол козголуп, бышып, жетилип отуруп, азыркы мезгилде жалпы элибиздин аң сезиминде ушул талап мүдөө бышып жетилип, мына бийлик дагы ошону эске алуу менен элдин мүдөөсүн кабылдап, кой бул жаатта да биз чындап эле боштук бар экен деп идеологиялык доктрина иштеп чыгуу маселеси коюлуп, анан мына азыр иштелип чыкты. Анан ошол жерде, ошол документти эгер тыкыр карап изилдеп көргөн адам болсо, эң алгач баягы принцип деп коебуз, таяным дегендерге келгенде, бул жерде баягы экинчи таямына мен өзгөчө көңүл бургум келет. Ал жерде мынтип жазылып турат да, кыргыз элинин мамлекет куруу тажрыйбасы бар экендигин эстен чыгарбоо дейт. Биз буга чейин Совет доорунда ага чейин падышалык Орусиян курамында болуп кыргыз эли биз өзүбүздүн өз алдынча алуулугубузду мындай бир кайсы бир деңгээлде жоготуп өз карандылыкта жашап келдик. Муну эми ар кандай кырда талдап отурсак ар кандай сөз көп узарышы мүмкүн, бирок бир сөз менен айтканда чоң державанын курамында биз белгилүү бир деңгээлде көз карандылыкта жашадык. Анан 91-жылы эгемендүүлүктү алгандан бери биз өзүбүздүн мамлекетибизди куралы, өзүбүздүн өнүгүү жолубузга түшөлү деген мындай бир сүйүнүч, кубаныч сезимдер коштолгону менен, бирок иш тажрыйбасына келгенде мындан кабарыбыз жок турбайбы, биз мамлекет куруп көргөн эмеспиз, бул мамлекет деген шумдук турбайбы, Москва башкарып отурганда бизге жеңил эле, биз аткаруучу элек, бүгүн болсо өз алдыбызга мойнубузга ушундай чоң түйшүктү алып башкаруунун же ыкмасын билбейбиз, же тереңин түшүнбөйбүз деген бир туңгуюкка кептелгендей болду да. Алгачкы жетекчилер ошондой мындай маалыматтар менен учурдагы жагдайга баа берип атканда ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атты. Бирок иликтеп көрсөк андай эмес экен да. Азыр мына кийинки мезгилде көптөгөн илимий негизде өзгөчө тарыхый маалыматтар ачылып, ачыкталып, мына биз учурда азыр сыймыктануу менен айта турган жагдайдабыз. Биз кезеги боюнча 4-үнчү мамлекеттүүлүктү доорун сүрүп аткан элбиз. Биз буга чейин 3 ирет мамлекет курган элбиз. Баягы Союздун убагында бизде силердин колуңардан эчтеке келбейт, артта калгансыңар, өнүкпөй калгансыңар, маданиятыңар, сабатыңар жок, ушундай жапайы калксыңар, таш доорундагы элсиңер деген түшүнүк азыркыга чейин архивде жазылып турат. Анан ошону биздин аң сезимибизге сиңирип салган экен дагы. Улам кийинки муундар өзүн тааныбай, ким экенин билбей, өзүбүздүн басып өткөн жолубузду, турмуштук тажрыйбабыздан кабарыбыз жок болгон үчүн биз жетеленме бир күчкө айланган экенбиз. Эми бүгүн мына ошонун баарына чекит коюлуп, жок, биз өзүбүздүн тамырыбызды таанып, өзүбүзгө кайрылып, оңгубузду бекители деген маселе кайрылды.
4-чү ирет мамлекет курган элбиз, азыркы мамлекеттүүлүгүбүз. Ага чейин 2 ирет каганат курганбыз. Баягы улуу кыргыз дөөлөтү 9-10 кылымдардагы баягы эң өкүм сүргөн мезгил экен. Болбосо монголдоруна чейин 13-кылымга чейин өкүм сүргөн мамлекеттүүлүгүбүз болгон экен. Андан мурун Барсбектин доорунда энисели кыргыздардын каганаты, көк түрктөрдүн доорунда ошо чабышып атып каганатыбызды жоготуп алганбыз. Андан мурун мына биз тарыхта бакыйып жазып отурабыз. Биздин доорго чейин 201-жылда баягы хундардын доорунда биздин кыргыз эң алгачкы кыргыз этноним эскерилет, бирок ал жерде жөн гана этноним эмес, ал жерде кыргыз мамлекеттүүлүгү жөнүндө сөз болуп атат. Кыргыз өз алдынча өзүнүн аймагына, мекенине ээ болгон, ээлик кылган, белгилүү бир территорияны ээлеген, өз алдынча эл болгон, демек мамлекет болгон деген маалыматтардын баары тастыкталып, анан ошонун логикасына салсак, биздин доорго чейинки мезгилде биз уюшуп баягы бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, өз алдынча өзүбүздүн саясатыбызды жүргүзүп, башка мамлекеттер, башка империялар менен элчилик жүргүзүп, дипломатиялык иштерибиз да бар. Мунун баары тасталып атат. Ошондой баягы деңгээлде жашаган эл анан бүгүн ошентип карайлап мамлекет курууда тажрыйбабыз жок деп бирөөнү ичиген аргасыз болгон учурлар бизде абдан кейип атат. Өткөн мезгилге айтып атам, мына эгемендүүлүктү алгандан берки бир алгачкы бир 20 жылда ошондой саясат жүрүп келди да, 20-25 жылда. Бүгүн болсо биз көзүбүз ачылып, жок андай эмес, биз өзүбүздүн оңгу жолубузга кайтышыбыз керек. Анан ошол оңгу жолдо бир нече багыттар бар. Мисалы алгачкы багытыбыз эле экономика деп атпайбызбы? Азыр бүт жашоонун маңызы капитализм доорунда ошо экономикага басым кылып калдык да, тиричилик, чарба, өндүрүш жана башка. Ал жерде да бир жакшы уран чакырылып атат. Биз кезегинде биздин кыргыздар ошондой бир деңгээлдеги эл болгонбуз. Бүгүн болсо андан кабарыбыз жок болгон үчүн биз бүгүн баягы керектөөчү же болбосо пайдалануучу элге айланып калдык. А биз оңгу жолдо мындай бир уран чакыртабыз. Биз бүгүн керектөөчү элден өндүрүүчү элге айланышыбыз керек. Биз өндүрүштү алмашуу системасы болуш керек. Алмашуудан мурун биз дүйнөгө жашоого көз карашыбызды өзгөртүшүбүз керек. Биз буга чейин пайдалануучу керектөөчү эл болуп келдик. Биздин колубуздан келбейт. Эмне болбосун, буну Кытай чыгарат, буну орус чыгарат, буну өзбек чыгарат, буну казак чыгарат. Биз ошондон алардын өндүргөн өнүмдөрүн пайдалануу иретинде гана өзүбүздүн жашоодо ордубузду белгилеп келдик да буга чейин. Биз эми мындан ары жок. Биз жалаң гана пайдалануучу керектөөчү эл эмес. Биз жаратман эл болобуз, биз өндүрүүчү эл болобуз. Ошон үчүн мына акыркы 4-5 жылдагы мамлекеттик саясатта өндүрүшкө абдан чоң басым кылып атат. Байкап көрсөңөр, буга чейинки мезгилде 2021-жылга чейин, 21-жылга чейин биздин мамлекет тарабынан жүргүзүлгөн саясат кандай болгон? Дүйнөгө биз кол сунуп, жардам сурагандан башка дүйнөгө таанылган эмеспиз. Кредит сурап, грант сурап, ушундай эле барып жүрүбүз да. Бүгүн болсо, мына азыркы учурда биз аз болсо да, ченелүү болсо да, бирок аз болсо да кээ бир үчүн азыркы деңгээлибизге бул жакшы эле деңгээлде биз азыр өндүрүшкө басым кылып, чакан өндүрүштөн баштап мамлекеттик деңгээлдеги, эл аралык деңгээлдеги өндүрүш объектилерди ачып, эми экономиканын бир нугуна салып атабыз. Өзүбүздү камсыздай турган деңгээлге мындай жол баштадык десек болот. Анан мындан ары да ушул багытыбыздан жазбай, биз өндүрүүчү элге айланышыбыз керек. Өндүрүүчү эл деген биз бир нерсе колубуздан келет, биз колубуздан иш келет, жасай алабыз, камсыздай алабыз деген нерсе да. Буга эң ириде элдин өзүнүн ишеними керек. А элдин ишеними эмнеге толот? Качан, кайсы учурда толот? Качан эл өзүнүн турмуш тажрыйбасына таянып, колундан келет, мындай билим менде бар дегенде гана болот. А тарыхый негизде карап көрсөк, биз баягы буга чейин 3 ирет мамлекет курган мезгилде ошол эле орто кылымдардын доорунда да болчу, тарыхый өнүктөрүн алып карап көргөндө, энисейли кыргыздардын доорунда, улуу кыргыз дөөлөтүнүн учурунда, Кытай жазма булактарында жазылып турат. Кыргыздар ошол кезде эң алдыңкы өндүрүүчү эл болгон. Баса белгилеп кетчү нерсе, кыргызда металлургия аябай өнүккөн. Темир өндүрүү, металл өндүрүү иштери биринчи орунда болгон. Кыргыздын баягы усталардын колунан жаралган темир жана башка металлдан жасалган буюмдар, курал жарактар жана башкалар бери жагы дегенде Кытайдан нар жагы Мисирге чейин таанылып баалуу болгон экен да. Ошол кезде металлургиянын алды болуп кыргыздар эсептелген экен. Муну биз тарыхый документтерден да тастыктап атабыз. Өзүбүздүн Манастан да алып карап көрсөк болот. Манаста ошону тастыктаган бир кызык сап бар. Мындай баягы Манас төрөлүлекте баягы
Ногой хан өлгөндөн кийин биз ошондо ушул жерде экенбиз, Теңир тоонун айланасында жашаган эл экенбиз. Анан ошондо кытайлар күчтөнүп, Ногой хандын өлгөндөн пайдаланып кыргыздарды басып алып ушул жерде. Анан кыргыздарды баягы өлтүрүп курууга мүмкүн эмес экен, булар менен тирешип берсек согуш бүтпөйт экен, андан көрө буларга башкача саясат жүргүзөлү деп кытайлар кыргыздын урууларын бириндетип анан сүргөнгө айдайт. Булар бир жерде чогулса эч качан мындай тынч болуп жата бербейт. Булар баш көтөрүп эле согуша берет. Баягы Манаста айтылгандай, түгөнгөн сайын түтөгөн, кырылган сайын кычаган, өлгөн сайын өрчүгөн кыргыз деген баягы өлбөстүк касиет жөнүндө сөз болуп атат. Андан көрө бириндетип тияка бияка айдайлы дагы майда баягы санда, булар аз санда чоң элдерге сиңип жок болуп кетсе, мына ошондо биз булардын түбүнө жетебиз деген саясат жүргүзгөн дагы. Анан ошондо кыргыздын эки уруусу Алтайга сүрүлөт. Алтай десе биздин тарыхый мекенибиз деп атпайбызбы? Бул дагы бир тарыхый өңүттөн бир адашуу. Манастын өзүндө ошол кезде Алтайга барганда бул чоочун жер экен, Алтай деген сонун жер, Калмак деген сонун эл экен деген саптар айтылат. Ошол эле Сагынбай Саакбайдын. Анан ошол жерге бияка сүргөнгө айдалганда булар жылаңач кетирип атат да кытайлар кыргыздарды. Жылаңач деген мааниде эмне? Мал салы жок, эч кандай мүлкү жок, курал жарагы жок, эчтекеси жок. Жада калса турак жайы жок, боз үйлөрү жок. Жөн эле турган турпаты боюнча эле сүргөнгө айдалат да эки уруу эл. Анан Алтайга жетип канча убакыт ортодон эмне деген кыйынчылыкты көрүп, азапты көрүп, канчасы кырылып өлүп, анан анча-мынчасы аман калганы күчтүүлөр ошол жака жеткенден кийин анан эки жакты карап туруп ак балта менен жакып, эки жакты карап анан элине кайрылып атат. Эмне иш кылалы эми? Мына жери, табияты бүт биздикине окшош экен. Малыбыз жок күткөнгө. Биякта Калмак деген эл бар экен. Аны менен эми тил табышып, ынтымакташып жашайлы бир чети. Бир чети алардын көзүн карап эле жалдырабай, биз өзүбүз окат кылалы деп, анан ошол жерден ак балта карап туруп эки жакта айтат экен. Бияктын тоо ташын көрдүм, биздикинен эч айырмасы жок экен. Эмне кылабыз анда? Көнгөн ишибизге эле кайра кайталы деп турганда алтын өндүрөлү дейт. Ошол жерде бир эле сөз, ошо алтын өндүрөлү деп, анан ошол жердин кыртышын тааныган үчүн, баягы тоо тектин кабар бар болуп, түшүнүгү бар болгон үчүн ушул жерде алтын бар турбайбы деп ошону көрүп таанып, анан алтын кенин иштетип, алтынды тим эле ушундай көп таап, анан алтындын күчү менен анан жакып жанагыдай өтө бай болот атпайбы? Болбосо асмандан түшөт белем мал. Ошол өндүргөн алтындан анан калмактардан улам мал сатып алып отуруп, анан жанагындай чексиз байлыкка жеткен Жакыптын ошондон айтылат. Башаты булар алтын темир иштеткен деп Манастын бүгүндө дагы ошол нерсени улантып мүмкүнчүлүк бар экендигин анык. Бул мен мына түздөн түз эмес, муну эмнеден айткым келип атат? Биздин элибиздин баягы генетикалык сапатыбызда деп коелучу, же болбосо каныбыз менен келаткан бир чоң турмуштук жашоонун бир тажрыйба билимдери бар. Ошол темир иштетүү, металл иштетүү, ошондой өндүрүүчүлүккө бет алган элбиз. Ошондой негизде болгонбуз. Өндүрүү багытында дал ушундай. Бүгүн биз ошону эске алуу менен биз колубуздан келбейт, билбейбиз деген бул баягы шылтоо да. Эгерде биз өзүбүзгө кайрылсак, ооба азыркы замандын билимине сугарылышыбыз керек. Бирок бизде табигый жөндөм бар, андан кабарыбыз бар. Ата тектен, атабадан бери келаткан ошол чоң жөндөмдөрүбүздүн баары ар бирибиздин каныбызда бар. Азыр деле чекесинен карап көрсөңөр, баягы мыкты ишкерлер, өндүрүшчүлөр чыгып атат. Булар мисалы башка элдин өкүлдөрүн карасаңар, булар тукум улап, ошол билимди казып, тереңине түшүп, үйрөнүп, улам кийинкисине мурастап жүрүп отуруп, жөндөм топтоп отуруп, анан бир чоң өндүрүүчү баягы династияларга айланган учурлар бар. Ошол эле орустардын Демидов жана башкалары. Арабыздан кыргыздар бүгүн кечээ кабары жок, бүгүн бир 20-30 жылдын арасында дүйнөлүк деңгээлдеги өндүрүшчүлөрдүн катарына кошулган инсандарыбыз азыр чекесинен чыга баштады. Бул эмне деген сөз? Демек бизде канда бар касиетибиз, жөндөмүбүз, ошого болгон шыгыбыз болгону азыркы замандын талабындагы болгон заманбап билимдерге азыр басым кылышыбыз керек. Ошону өздөштүрсөк эле андан ары кете турган жолубуз турган нерсе. Ошону менен биз өзүбүздүн баягы уңгубузга кайтуу, баягы бир кезде биз жаратман эл, өндүрүүчү эл деген деңгээлибизге жетүү деген сөз да. Бул эми бир жагы болсун. Экинчи маселе, мына бүгүнкү сиз козгоп аткан маселебиз, биз баягы уңгу жолдун багыттарында 4-чү багыт бул жерде мамлекеттик тил деген бар. Ушул жерде бир суроо жаралды да, ошол эле багыттарда жазылып турат, мамлекеттик тил корголууга эмес, колдонууга муктаж деп. Турат. Биз эмне үчүн ошондой жазылды? Мен ошондон бир аз мындай сөз баштайын. Буну азыр баягы сиз менен бет маңдап отуруп бир 20-30 мүнөттө анын баарын чечип айтуу мүмкүн эмес, бирок ошентсе да биз негизги себептерине токтолгум келип атат. Бүгүн биз эми тил саясатын кандай жүрүшү, эмне кылып атат, кандай иш-чаралар керек, ал жөнүндө сөз болбойт. Мен
идеологиялык өңүттө эмне үчүн корголууга эмес колдонууга муктаж деген сөздүн келип чыгышы. Анан деги эле өзү мамлекеттик тил деген түшүнүктүн өзүнө токтолгум келип атат. Жанагы мен сөз башында атайын ошол мамлекет куруу тажрыйбабыз бар экенин баса белгилеп кеткеним, мындай түшүнүк бар да, кандай гана мамлекет болбосун, мамлекет болуунун өзүнүн бир көрсөткүчтөрү болот. Бул ээлеген аянты болуш керек. Бул элдин ынтымак биримдиги болуш керек. Бул баягы өздөрүнүн коомдук түзүлүшү, башкаруу системасы болуш керек, ыкмасы болуш керек. Анан өзүнүн бир эң белгилери болуш керек. Туу, керп жана башка илгери деле болгон, азыр деле бар ушун бар. Андан сырткары эң бир зарыл болгон нерсе мамлекеттүүлүктүн бирден бир көрсөткүчү катары айтылып жазылып да жүрөт. Бул жазуу болуш керек дейт. Себеби мамлекетте кандай гана иштер болбосун, ошонун баары жазууга түшүрүлүп, буйруктан болобу, бир өзгөрүштөр, заң, мыйзамдар болобу, же болбосо эл аралык мамилелер болобу, ошонун баарын жөндөөлөш үчүн жазуу болуш керек. Бул мындай кадыресе, мындай мыйзам черемдик көрүнүш. Анан биз айтып атабыз, биз буга чейин 3 ирет мамлекет курган элбиз деп атабыз. Анан ошондой мамлекет курган эл катары бизде ошол белгилердин баары болуш керек. Асабабыз болгон, туубуз болгон, жанагы бүгүнкү күндө герб деп атабыз, эн тамга эм белгилер болгон, кыргыз белгисинен баштап уруу тамгаларына чейин анын баары болгон, чек ара мамлекет жер ээлиги болгон, анын баары тастыкталып атат. Кээде чоң болгон, азайган, кичирейген ал маселе анда эмес, ал өзгөрүп турчу нерсе. Бирок болгон, ошого ээлик кылганыбызга тастыктаган маалыматтар да, документтер да бар. Элдин аталышы этноним катары, өзүбүз эл улут катары калыптанганыбыз, өзүбүздүн башкаруу ыкмабыз, теориябыз бар экени ал да тастыкталган. Манас баш болгон башка макал лакаптарыбыздын баары бар да. Анан ушу жазууга келгенде ушул жерде бир чоң маселе бар. Бул жаатта көп иштер дагы алдыда турат. Мисалы, Советтер Союзунун учуруна чейин орус падышачылык мезгилинде башталып, кийин Советтер Союзунун убагында дагы көп изилдөөлөр жүргүзүлүп, шарттуу түрдө тилекке каршы байыркы түрктөрдүн жазуулары деген түшүнүк калыптанып, ошол изилденип, анан жазуу кайсыл элге таандык экени талаш болгон үчүн шарттуу түрдө аны Енисей Орхон жазуулары деп аталып келген. Анан мисалы 42-жылы согуш учурунда Малов деген окумушту изилдеп келип, бир топ буга чейинки Радлов, Томсондон башталган көп илимий эмгектердин негизинде аларды улап дагы башка жазууларды чечмелеп отуруп, анан ошо чечмеленген жазуулардын негизинде аныктап атат. Бул жазуунун баш аты, негизи ээлиги бул кыргыздык экен. Бул кыргыздын жазуусу экен. Андан кийин кыргыздын жазуусун кыргыз менен тектеш чектеш болгон бардык көчмөн элдер, түрк тилдүү элдер аны колдонууга алган экен. Болбосо жазуунун ээси кыргыздар деп баса белгилеп, илимий эмгегин жазып, рецензия алыш үчүн ошол кездеги Фрунзе деп аталган, анда бир шаарыбыз ошол Илимдер академиясынын бияктагы филиалына келип тапшыраттагы рецензия жазып бергиле дейт. Ал убакта согуш жылдары, 42-жыл. Анан биздин окумуштуулар ал убакта баш тартып, жок, бул кыргыздык эмес деп койгон. Буга эки себеп бар. Биринчиден 38-жылкы репрессиянын баягы таасири бүт элек кез болчу. Улут маселесин көтөргөндөрдүн баары улутчулдар деп туруп, бир чети ошондон дагы таасир этип, бир дагы окумушту батын албай биздики деп баш тарткан экен. Экинчиден окумуштуулардын жүйөсү келтирилат, китепте жазылып турат. Буга чейин Батманов менен Радловдун айтуусу боюнча бул кыргыздык эмес деген пикирди карманышкан. Бирок алардын эмгегинде жазылып турат. Ошол кезде алар изилдегенде алар мындай негизге келген. Буга чейинки чечмеленген жазуулардын чечмеленген материалдарга таянганда бул жазуулар анык кыргызга тийиштүү же белгилүү бир элге тийиштүү экен далилдер толук боло элек дейт. Жетишсиз. Ошон үчүн шарттуу түрдө биз Орхон Енисей жазуулары деп шарттуу атай туралы деп жазып атат. Малов андан кийин бир топ илимий эмгектер жазгандан кийин ошонун баарын чечмелеп, ошол эмгектерине толуктап, анан жыйынтыктап келип атат. Бул кыргыздык экен деп атат. Бүгүнкү окумуштуулар азыр ошонун атласын түздү. Таш жазуулардын баарын сүрөткө тартып чечмелеп, бүт тексти менен анан атласын түзгөндө баягы инвентаризация жүргүзүлдү да, ошондо азыркы окумуштуулардын ошол атласка кирген 700дөн ашык жазуулардын үлгүлөрү бар. Ошонун 400дөн ашыгы кыргыздыкы дейт. Калган 300дүн тегерегиндеги жазуулар булар көк түрктөргө таандык, түргөчтөргө таандык, анан уйгурларга таандык дейт. Аз эле.
300'ün тегерегі 3 елге таандык, 400'дөн көбү кыргызга Кыргызга таандык дейт. Анан аймагы ушул эле Таласта, Кочкордо, Чүйдө жүрүп отуруп, анан тиги Алтай Хакасияга чейинки аймакта. Демек, ошондо эле бизде жазуу болгон, ошондо эле биз жазуунун толук кандуу пайдаланган элдин бири экенбиз. А ошол кезде Улуу Кыргыз дөөлөтү чоң мамлекет курулуп, дүйнөгө чоң таасир эткени бул талашсыз нерсе. Ошол жазуубуз болгон. Ана буга дагы ушул жазуу кыргыздык экенине дагы бир жаңы илимий ачылыш болуп атат да. Мисалы, эми жаңы десем дагы кайсы салыштырмалуу жаңы деп койгон. Бир 10 жыл мурун мен интернеттен бир маалымат окуп таң калдым да. Кыргызстан менен Казакстандын чегинде, Алматы менен Чолпон Атанын тушунда азыркы Казактын жеринин чегинде, тоонун этегинде, могу биздин Көңгөй Ала тоонун аркы тескей бетинде, Алматыга жакын жерде, Ысык деген жерде 80-жылдары Советтер Союзунун убагында сактардын маданиятына таандык болгон бир алтын кийим менен шөкөттөлгөн адамдын сөөгү табылган. Аны бүгүн тарыхчылар, археологдор алтын адам деп атап койгон. Кийиминде эле 16 килограммга жакынбы, бир эсимден чыгып кетти, андан көппү алтын табылган. Кийиминде эле. Анан өзү падыша болгон экен, бир топ деген маалыматтар бар. Анан ошол маселе мен эмнеге айткым келип атат? Ошол адамдын сөөгүнүн жанында, күмбөзүндө күмүштөн жасалган чөйчөк кошо көмүлгөн экен. Ошону таап чыгышты. Ошол чөйчөктүн бетинде 2 сап жазуу турат. Ошол жазуу биздин ошол Орхон Енисей жазуусунун тамгалары менен жазылып турат. Анан салыштыралы. Окумуштуулар айтып атат, түркологдор, Енисей же болбосо Орхон жазуулары, ошол жана Малов айткан кыргыздын жазуулары, биздин доордун 5-кылымынан 10-кылымына чейин өкүм сүргөн дейт. Аябай өнүккөн мезгили дейт. 5-кылымдан ары маалымат жок деген бир имиштер дейт. Жанагы күмүш чөйчөктөгү жазылган жазуу алтын адам жанында табылган. Археологдордун изилдөөсү боюнча бул биздин доорго чейинки 5-кылымда жашаган адам. Демек, жанагы биздин Орхон Енисей жазуусу пайда болгон мезгилден 1000 жыл нары илгери ошол тамгалары менен сактар пайдаланган экен. Тиграхаут сактар болгондо да баш учушту го баш кийими. Анан ошол 2 сап сөздү ар кандай түркологдордун изилдөөсүнүн негизинде бир нече вариант болуп, котормосу ар кандай түрдүү болуп, бир пикирге келе албай калды. Себеби мындай жанагы 5-10 кылымдагы жазуу эрежесине салганда чечилбей атат. Анан бир Азербайжан окумуштуусу ал жазууну чечмелеп өзүнүн вариантын сунуштады. Анан бардык варианттарга караганда анын варианты чындыкка жакын болуп атат. Анын чечмелегени боюнча мындай деп турат. 4 тараптан, дүйнөнүн 4 тарабынан сыңгылы уруунун эли келип, анан баягы өкүрүп ыйлап дейт. Анан ант ичип атат дейт. Ушул эми баягы мен сөзмө сөз айта алган жокмун, ал орус тилине которгондо ошондой мааниси ошондой болуп атат. Ушул түшүнүк бардык көчмөн элдерде, бардык доордо, баягы хун, ари доорлордон бери кыргыздарда да, бардык көчмөндөрдө, монголдо да баарында бар, кыргызда да бар. Адам киши колду болуп өлгөндө анын жакындары касам ичип ант берчү деп. Мына бизде ошентип көп айтылат. Идишке ошол жакындары колунан кан тамызып, чөйчөккө кан толтуруп, анан ошо кан тамызгандардын баары ошо кандан ант берип туруп, анан ошону иччү экен. Анан ошо идишти өлгөн адам менен кошо көмчү экен. Мына тигинде да ошондой табылып атат. Анан ошону тиги Азербайжан окумуштуусу ошентип чечмелеп окуп берип атат да, анан айтып атат, бардык биздин баягы легендаларда дейбизби, айтымдарда, санжырада, бардык булактарда ошондой салт бар эле. Ушуну жазып атат дейт. Адам өлүп атат, аны коюп атат, аркы сапарга осарып атат, акыркы сапарга. Анан чөйчөгүн ошентип кошо көмүп атат дейт. Жазуусунда ошол жазылып турат. Анан мен ал окумушту менен былтыр тагдыр буйруп аны менен таанышып калдым Бакудан. Таанышып анан ошол маселени козгоп сурадым да. Муну чечмелеп турсаң, бул жакшы, эң сонун талаш жок. Анан түркологдор менин пикиргештер жок, түркологдор өзүнүн доорун 5-кылымдан баштайт, андан ары бизге тиешеси жок деп баш тартып атышат дейт. Себеби алардын максатында, түркологиянын максатында түрктөр баарынан улуу болуш керек болду. Түрктөн улуу эл болбош керек. Анан баягы доордон кийин бул түрктүн жазуусу деген шаблон дагы эле турат да. Малов кыргыздыкы деп далилдеп атат. Эч ким аны кабыл албай атат дагы деле. Илимде дагы бир топ иштер бар. Анан Заур Гасанов өзү Азербайжан айтып атат. Бул скифтердин дооруна, скиф сактардын дооруна 1000 жыл илгери ушундай жазуу болгон экен. Тамгалар бүт ошол. Анан мен мунун окуу баягы ыкмасын түшүндүм. Баягы түрктөрдүн доорунда да болчу 5-10 кылымдарда көбүнесе жазуулар оңдон солго окулчу экен. Баягы азыркы араб ивриттердей.
Биздин жазуулар ошондой экен негизи. А бул жазуу солдон оңго жазылат экен дейт. Ошону чечмелеп бердим. Анан эң кызыгы ошол эки сап жазуунун этегинде бир белги турат да. Мен ошол белгини көрүп аябай кызыктым да, ошол окумуштан сурадым. Бу эмне деген белги, эмне деп билесиз деп сурасам, ал айтып атат. Ал айтып атат, бул эми баягы жазуу бүттү. Бул баягы мөөр иретинде же баягы биз кат жазганда кол коет го. Ошол сыяктуу бир жазуунун аягы бүтүшү деген белги дейт. Ал логикасы боюнча туура. А бирок белги катары өзүнүн бир символикалык мааниси бар. Бул эмне белги деп сурасам, ал билбейм дейт. Мен мындайды билген эмесмин дейт. А мен ал белгини көрүп туруп дароо түшүндүм эмне белги экен. Байыркы ошо археологдордун изилдөөсү боюнча биздин доорго чейин 4-миң жылдыктан баштап бүгүнкү заманга чейинки өтө байыркы элдердин бири бул кыргыз эли деп Бернштам өзүнүн археологиялык изилдөөлөрүндө далилдеген. Ошо Бернштамдын изилдөөлөрүндө, илимий изилдөөлөрүндө кыргыздын урууларынын эн тамгалары бүт тизмектелип жазылган. Анан бүгүнкү чейин ал сакталуу. Ошол кыргыздын 40 уруусу деп шарттуу түрдө айтып атпайбызбы? Канча уруу болсо, ошонун ар бир уруунун өзүнүн эн тамгалары бар. Мына бүгүнкү күнгө чейин сакталган Мундус деген уруунун, Мундус эмес, Басыс деген уруунун тамгасы бар. Ошол тамга ошол чөйчөктө жазылып турат. Дал келип атат. Демек ошол кезде Тиграхаут сактары деп аталат шарттуу түрдө, башы чүчтүкуй баш кийим, кийизден жасалган башы чүчтүкуй баш кийим. Бул эми калпак деле түшүндүрүп атпайбы? Ошол баягы кол башчыбы же падыша болгонбу өлгөндө ошону көмүп атканда ошону чөйчөккө жазып белгилеп, анан тамганы басып атпайбы, уруунун тамгасы. Балким ал Басыс уруусунун өкүлү болсо керек деген азыр бир божомол. Анан ал бул маалыматтарда аздык калса, азыркы палеогенетика деген илим бар. Азыр ошол сөөк калдык тартып алганда, ошонун ДНК-сын аныктап, канынын группасын аныктап, геномуна чейин аныктайт. Бардык маркерлерине чейин. Баягы генетиканын тили менен айтканда. Кыскасы жөнөкөйлөтүп айтканда, биздин доорго чейин 5-кылымда жашаган, 500 жыл мурун жашаган, жалпы эсеп менен айтканда 2,5 жыл мурда жашаган, ошол ысык деген жерге көмүлгөн, жана Тиграхаут сактын өкүлү, эн тамгасына караганда Басыс уруусунун өкүлү, каны боюнча бүгүнкү кыргыздын каны чыгып атат. R1A1 гаплогруппасында Z93, 94 деген маркер бар. Анан геному боюнча, жанагы сниптер боюнча YP1456 деген көрсөткүч бар. Ошол бүгүнкү, мына бүгүн сиз экөөбүздөй болгон кыргыздардын 65%-ында ошондой геномубуз бар. Ошол биздин доорго чейинки 5-кылымда жашаган адамда да ошондой чыгып атат. Демек биз ошол кишинин түздөн-түз урпагыбыз. Биздин бабабыз болуп атат. Анан ошондо мындай болуп атат. Демек, бул Орхон Енисей деп аталган жазуулар биз шарттуу түрдө түрктөрдүкү деп атап койгон, окумуштуулар дүйнөсү ошентип белгилеп койгон да. Бул Мааловдун айтуусу боюнча бул кыргыздык экенин, ал далилденгени турган иш, бирок кыргыздык экенин андан мурунку доорго да сүрүп караганда, биздин доорго чейин 5-кылымда жасаган Тиграхаут сактарынын доорундагы жазуу пайдаланып атса, анан биз мына сыр ачылбаган мамлекеттүүлүк жөнүндө жетишсиз далилдер деген пикир ушул жерден толукталат. Жанагы Гянгундардын доору хундардын мезгилинде биздин доорго чейин 201-жылы хундар кыргыздарды чабып алып атпайбы? Мамлекетин басып алып атат дагы кыргыз деген кыргыздын ээлиги, жери, мамлекети хундарга өтүп кетти деген маалыматтар бар. Биздин тарыхыбыз ошондо байланат. Демек ошондо бизде мамлекет бар экенин дагы тастыктай турган нерсе жөн эле мамлекет эмес, жөн эле бир жерде ээлик кылган эл эмес, ошол кезден бери жазууга ээ болгон элдин бири экенбиз да. Ошондо эле жазуу болгон экен деген тастыкталып атат да. Жазуубуз бар экен да, тастыкталып атат. Мына биз демек жазуубуздун болгону бул дагы кайсы бир цивилизациялык өнүгүү жолунун негизги көрсөткүчү. Биз ошондой цивилизациялык өнүгүү жолуна башаттан бери келаткан улуу элдердин бири экенибизди бүгүнкү чейин биз түшүнө элекпиз, моюндай элекпиз, кабарыбыз жок. Биз ошол уңгу жолдун алкагында жалпы элибиздин аң сезимине ушул нерсени жеткирип, биз кандай улуу элдин урпактары экенибизге сыймыктануу сезибиз козголгондо гана биз тилибизге болгон мамилебиз оңолот. Бүгүнкү күнгө айланып келели. Бүгүн биз кыргыз тилине мамлекеттик тил деген макамын бердик. Бирок тилекке каршы атына заты келише албай атат. Эң ириде ушул кыргыз тилинин мамлекеттик тил болушуна ким каршы болуп атат? Кыргыздар өздөрү. Кыргыздар өздөрү баш тартып, кыргыз тилинде жазгысы келбей, мыйзамдарды чыгаргысы келбей, иш кагаздарын жүргүзгүсү келбей, балдарын кыргыз тилинде мектептерге бергиси келбей, кыргыз бала бакчаларына бергиси келбей атат.
Сүйлөгүсү да келбей. Сүйлөгүсү да келбейт. Мен жамандабайм бүгүнкү ачуучундук ошол. Бүгүн жарандардан көп кайрылуу келип атат. Эмне үчүн мына тил комиссия бизге келип атат? Эмне үчүн биягын карабайсыңар, биягын жөндөбөйсүңөр, кыргызча болбойт, эмне үчүн мектептер жок, эмне үчүн бала бакчалар жок, жана башка жана башка. Эмне үчүн жогорку окуу жайларда кыргызча окутпайсыңар деген талаптар күч. Болуш керек, мен макулмун. Бирок дагы бир нерсени эске алыш керек. Акыркы мезгилде өзгөчө, акыркы 2-3 жылда ушуга чоң басым жасалып атат. Мисалы 23-жылы мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынды. Бир топ талаптар ал жерде коюлду, күчтөндү. Макам мындан ары да бышыкталат. Мамлекеттик тилдин макамына атына заты жарашкыдай. Анан аракеттер башталып атат. Мисалы билим берүү тармагында дагы мындай биз аргасыздан ошол нерсеге аралашабыз да, саясат жүргүзүп атканда, тилдик саясатын. Бүгүнкү күндө кыргыз тилдүү бала бакчалар ачылып атат. Кыргыз тилдүү класстар ачылып атат. Мектептер ачылып атат. Кыргыз тилдүү жогорку окуу жайлардагы тайпалар ачылып атат. Бирок кайра жабылып калып атат. Себеп? Себеп бала бакчадан баштайлы. Ата эне балдарын кыргыз тилдүү бала бакчага бербей атышат. Кереги жок дейт. Андан көрө орус тилине үйрөнсүн. Бул бир. Мектептерде кыргыз тилдүү класстар ачылат, толбойт, кайра жабылат. Толбойт, бала чыкпайт. Таптакыр жок эмес, бар. Арасында бар. Кыргызча үйрөнсүн, кыргызча билсин, кыргызча окусун деп атышат. Бирок алардын саны жетишсиз болуу үчүн аны класс боюнча камсыздоо мүмкүн эмес. Балдардын саны толбосо, аны кайра жабылып калып атат. Бала бакчалар, тайпалар толбосо, аны кайра жаап салат. Демек, элдин өзүндө, биздин жалпы журтубуздун, элибиздин аң сезиминде дагы деле ушул өзүбүздүн эне тилибизге болгон мамилебиз, анын мамлекеттик тил болуп калыптанышына өзүбүз каршы эмеспиз. Макул болбой атабыз. Каалабай атабыз. Түшүнө да албай атабыз. Же түшүнө албай атабыз. Жок, орус тилдин келечеги чоң. Маселе расмий тил деп катталып калган орус тили дүйнөлүк тил экени талашсыз. Бүгүнкү күндө ал тил негизги билимдин, маалыматтын булагы экени талашсыз. Биздин тилибиз андай деңгээлге жете элек. Маселе биз ошол мамлекеттик тилибиз, кыргыз тилибиз мамлекеттик тилде толук кандуу ошондойго айланыш үчүн биз аны илимдин, билимине, тилине айланганда, толук кандуу баардык дүйнөлүк маалымат булактарына кыргыз тилин камсыздаганда, илимий ачылыш болобу, жаңылык болобу, ошонун баары дароо мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде сайрап турганда, анда биз толук кандуу мамлекеттик тилдин макамына жетебиз. А бирок ошого барыш үчүн биз оболу өзүбүз илим, билимдин тилин айландырышыбыз керек. А ошол илимдин, билимдин тилин айландыралы деген саясат жүргүзүүдө биздин элибиз, калкыбыз өзү каалабай атат. Жок, биз башка тилде балдарыбыздын келечеги кең болот. Россияга барып иштейт имиш. Дүйнөгө чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Талаш жок. Дүйнөгө чыгыш үчүн, дүйнөнүн эшиктери ачылыш үчүн дүйнөлүк тилдерди үйрөнүш керек. Орус эле эмес, англис тилин да үйрөнгүлө, кытайды да үйрөнгүлө. Бул да дүйнөлүк тил. Корей тилин, япон тилин үйрөнүп атышат азыркы жаштар. Аябай жакшы өздөрү өшөт. Батыштын немис, испан тилдерин айтпай эле коеюн. Анын баары керек. Бирок эң оболу кыргыз экенибизди унутпайлы да. Тилибиз аркылуу кыргыз экенибизди мамлекеттик тилибиз мындан ары мамлекет катары, мамлекетте өзүнүн бардык ишмердүүлүгүн өз тилинде байыртан бери келаткан улуу жолду улаган эл катары өзүбүздүн атыбызга затыбыз жарашкан улуу атыбызды сыймыктануу менен алып жүрүш үчүн биз ошол тилибизден башташыбыз керек да. Ошону жалпы элге азыр жеткирүү маселеси ушул оңгу жолдун алкагында турат. Биз анын колдонулушун эмес, корголушун эмес, колдонушуна муктажбыз деген ошол. Муктажбыз биз. Эгер биз өзүбүз эне тилибиз болгон кыргыз тилибизди мамлекеттин ээси катары, мамлекеттин ээси болуп туруп, бир эмес 4-чү кезектеги мамлекеттик тилдин орунда эне тилибизди кайра бышыктап, анын макамына тете деңгээлин көтөрө албасак, анда биз улут катары келечекте мамлекеттин аталышы дагы күмөн болушу мүмкүн. Бул менин жеке пикирим. Себеби улуттун улуулугу, анын түбөлүктүүлүгү анын оңгусунда. Анын тамырдан алган, башаттан алган көрөнгөсүндө. Бүгүн ал көрөнгө жоголо элек бар. Бирок аны көбөйтүп, толук кандуулукка жеткизүү биздин муундун милдетинде. Эгерде биз ошону толук кандуу кийинки урпактарга жеткире албасак, анда биз улуу жолду кескин түрдө бузган муунга айланабыз. Мен ошону каалабайт элем. Ошон үчүн мамлекет жетекчиси да бүгүн ошого маани берип туруп, идеологиялык жаатта ошондой оңгу жолду иштеп чыкканга толук кандуу маани берип туруп, тапшырма берип ошону иштеп чыгып, эми бул багытта идеологиялык үгүт насаат түшүндүрүү иштери жүргүзүлсүн деген чоң багыт тартылып аткан себеби да ошондо.
жайылтуу деген сөздү айтып өттүңүз. Мен ошол нерсеге кошулат элем. Бүгүнкү күндө оңгу жолду жайылтууда жогоруда биз белгилеп өттүк. Биздин улуттук телерадио корпорацияда жакында Кудай буюрса деп туралы мына бир нече роликтер тартылды, 20-дан ашык ушул оңгу жолдун багыттары боюнча. Алар эфир аркылуу берилет, радио уктуруулар бар, телекөрсөтүүлөр байма-бай чыгып атат. Ошентсе дагы биздин улуттун улутмандары, аксакалдарды улутмандар деп илимпоздорду ушундай бир жакшы баа берип атпайсызбы? Улутмандар өздөрү баш болуп бүгүнкү күндө бул оңгу жолду биз тезинен жайылтышыбыз керек. Элге жеткиришибиз керек. Мына жакында эле мен Сулайман Кайыпов агайыбыз менен окумуштуу байланышсам айтат, мен Монголияда ушул оңгу жолдун учугун улантуу иштерин ошол жакта мен жүргүзүп атам. Анан ушул жакка келип жайылтуу үчүн бул бизге баалуу нерсе деген сөз айтып атат да. Демек биз бүгүн айтуу эле болбостон муну жайылтуу ишин колго алышыбыз керек. Кантип жайылтышыбыз керек? Кандай жол менен? Аксакалдар айыл кыдыралы деп атышат, улутмандар элге жолугушалы деп атышат. Дагы кандай өңүттө жеткирсе болот? Президенттин администрациясынан атайын тескеме түшүрүлгөн баардык мамлекеттик органдарда. Баардык мамлекеттик органдар ошо оңгу жолдун негизинде атайын жоболор иштелип чыккан. Ошо жоболорду жетекчиликке алып, ар бир мамлекеттик орган өздөрүнүн тармагына жараша андай иш-чаралар планын иштеп чыгып, ошол боюнча иштер жүргүзүлсүн деген тапшырма түшүрүлгөн. Мекемелер боюнча. Бул багытта ар бир мамлекеттик орган, мекемелер ошол багытта иштерин баштап атышат. Анан эң ириде алгач ошол оңгу жолдун мазмуну боюнча тааныштыруу, ачып берүү, багыттарын тактап, талдап, эмне жөнүндө камтылган. Мисалы документ өзү чакан эле жазылган да, бирок ар бир багыты боюнча айта турган, көрсөтө турган, жеткире турган маалымат, билимдер өтө көп. Мындай карап көрсөк, бул керек болсо бүтүндөй бир окуу курстарын иштеп чыкканга да биз даярбыз. Азыр ошондой ойлор бар. Ошол окуу курстарын иштеп чыгып, ошол мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерден баштап, анан билим берүү тармагына дагы бул өзүнчө эми сабак катары болбосо дагы, бирок баягы класстан тышкары окуу катарында ушул маалыматтар, билимдерди жеткирүү максат алдыда турат. Ошонун баарын азыр тыкыр иштеп чыгууда. Анан оңгу жол бул өзү бир белгилүү бир мөөнөткө чектелбейт. Мисалы бардык мамлекеттик программалар дейбизби, иш-чаралар, концепциялар бул мөөнөт менен чектелет да. Баланча жылга чейин. Мисалы стратегиялар бар, өнүгүү стратегиялар 30-жылга чейин деп, буга чейин мисалы 25-жылга чейин деп белгиленген. А биз оңгу жолду атайын мөөнөткө чектебейли. Бул деген түбөлүктүү нерсе болуш керек. Түбөлүктүү келечектин жолу. Такай туруктуу болуш керек. Анан мына былтыр эле кол коюлуп, бүгүн биз аны түшүндүрүү аракеттерин баягы контент чогултуу, билим, маалымат чогултуу багытында иштеп атабыз да. Анан ошону эле мына бүгүн эртең качан жыйынтык бербейсиңерби деген эгер талаптар коюлса, мен муну бир аз туура эмес деп айтар элем. Себеби бул фундаменталдуу түбөлүктүүлүккө багытталган, багыттуу, токтобочу, туруктуу улануучу иштер да. Анан улам толукталып турат, улам жаңыланып турат. Себеби илим, жаңылык, ачылыштар улам болуп турат. Замандын чакыргы талабы күчтөнгөн сайын биз ошого ыктап, өзүбүздүн турмуштук тажрыйбабыздан жаңы ыкмаларды иштеп чыгып, ошого туруштук берүү багытында өзүбүздүн улуттук оңгубузду сактоо же өнүкүндөтүү багытта улам чараларды көрүп отурушубуз керек. Бул тынбай, токтобой уланып туруучу процесс болуш керек. Биз ошого азыр бел байлап, ушундай багыттуу иштерди баштайбыз деп турган чагыбыз. Анан ошон үчүн мен баарына дагы чакырып кетет элем. Мисалы, эмне иштер жүргүзүлүп атат дегенде, мына ушу жыл башынан бизге жана тескеме түшкөнү бери бизге 3-4 министрлик, мисалы, бизге тил комиссияга мага эле кайрылышты. Мен ошол жерде ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, мындай таанытуу иштерин, ошо оңгу жолду чечмелөө боюнча. Бир нече рай администрациялар, обл администрацияга да ошондой иштер жүргүзүлүп атат чекесинен. Анан эми убакытка мүмкүнчүлүккө чектелип атабыз. Бирок буну тынбай, токтотпой мындан ары улантканга биз даярбыз. Жакшы маалыматтарды бердиңиз. Сиз өзүңүз айткандай, бул бүгүнкү, эртеңки же бүрсүгүнкү нерсе эмес, бул келечектин жолу десек туура болот го. Анткени биз кыргыз жашап турганда ошол оңгу жолдун багыттары менен жашоо биздин жашообузду жакшыртууга гана мүмкүнчүлүк түзөт. Анткени сиз менен сөз кылып аткан тил маселеси мынакей колдонууга муктаж деген, өнөр жайда канчалык деңгээлде айтып атабыз. Ошол эле маданият боюнча өзүнчө бардык багыттар боюнча кыргызга чайнап келип эле мындай алдыга сунуш кылгансыздар да. Демек биз бул багытта дагы иш жүргүзүп, бул багытта өзүбүзгө ар бирибиз, ар бир кыргыз жараны, деги эле Кыргызстанда жашап аткан ар бир улут өзүнө өзү сиңирүү, бул келечектин жолу. Келечекке бир жакшы жашоого, бийиктикке умтулууга, алдыга кадам таштоого өтө чоң маанилүү
документ экендигин оңгу жолду эсиңиздерге салуу менен биз бүгүнкү Кыргыз радиосунун Маданият каналындагы түз эфирдеги Башат программасын аяктайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио каармандар, бүгүнкү келген биздин кадырлуу мейманыбызды дагы бир ирет эсиңиздерге салалы. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев болду. Программаны мен Чынар Айтугул алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар. Сизге ыраазычылык.